Экинчи типтеги апалар муздак апалар. Муздак апаларды көбүнчө нарцисс деп коет экен. Бул нарцисс психологияда айыгуусу оор болгон, өтө өтө кыйын болгон, же болбосо толук түрдө айыкпаган патологиялык, психологиялык жактан патологиялык оору деп атап коюшат экен да. Мындайча айтканда, мындай адамдар коомдо өтө көп кездешет экен. Булар дагы сүйүү, мээрим убагында булар дагы бала чакта, бала кезде мээрим, сүйүү албаганын натыйжасында ошол психологиялык патологияга жолугуп калышат экен да, кириптер болуп калат экен. Кандай булар? Эгерде булар апаларынан көңүл буруу, мээрим, сүйүү албаган болсо, апалар балдарына кош көңүл болуп, такыр игнор кылып, мындайча айтканда, баласынын баары же жок экендиги менен таптакыр маани бербей, иши жок болуп кала турган болсо, балдар натыйжада нарцисс болуп калышы ыктымал экен. Нарцисс деген сөз бул деген бир гана өзүн ашыкча сүйүп, же болбосо өзүнүн гана өтө маанилүү деп эсептеп, ал өзүнүн маанилүүлүгү чындап адилеттүүлүкпү, чындап эле ошондойбу, ага да маани бербей, бир гана мен гана маанилүү болушум керек, мен гана кыйын болушум керек, мен гана жакшы болушум керек, мен гана сонунмун деп эсептеген, башка адамдардын ийгиликтерин, башка адамдардын баардыгын жокко чыгарган, көңүл бурууну, вниманияны талап кылган, башкача айтканда, ападан албай калган сүйүүнү коомчулуктан, башкалардан талап кылган сапатка ээ адамдар болуп калат экен да. Натыйжада мындай нарциссдик мүнөзгө ээ болгондор көбүнчө кумарпозго, алкоголго, баягы ошондой сыяктуу баягы жаман илдеттерге көз карандылыгы күчтүү болот экен, эркек балдарда мээрим сүйүү албай калса. Анан дагы эмне, буларга сын айтсаң, критика айтсаң, ал канчалык чындык болсо дагы көтөрө албайт, эч кандай сынды жактырбайт, ошол сын айткан адамдан өч алууну каалашат экен. Даже чектен ашып булар мен кудаймын, мен кыйынмын, мен дүйнөнү башкаруучумун деген сыяктуу абалга чейин барышат экен да, мындайча айтканда, акылга сыйбас адаттарды дагы жасашат экен. Анткени ошол баардык адамдардын көңүлүн алгысы келип, көңүлүн бурдургусу келет экен. Стресс, депрессияга өтө жакын болуп калышат экен. Демек, муздак апалар, бул нарцисс апалар деп түшүнсөк болот. Демек, мээрим албай калса, ушунчалык даражада балдардын жеке чоң жашоодо зыян таасири өтө чоң экен да. Муздак апалар кандай болушат? Муздак апалар кыздарын, өзүнүн балдарын, мындайча айтканда, жөн эле инструмент катары эле колдонушат экен да. Мындайча айтканда, балдар барбы жокпу, бир дагы ага баары бир мындай внимание бар экендиги дагы маанилүү эмес. Болгону алар эмне үчүн балалуу болушат, эмне үчүн алар турмушка чыгышат? Анткени идеалдуу портрет, мындайча айтканда, күйөөсү бар экен, үй бүлөсү бар экен, баласы бар экен деген атка конуш үчүн гана үй бүлө күтүшүп балалуу болушат экен. А чындыгында балдары булар үчүн барбы жокпу эч мааниге ээ эмес апалар болушат экен да. Демек, өзү да ошондой мээрим, ошондой тарбия көрдү, ошондой апанын колунда өстү. Демек, өздөрү да ошондой апа болуп калышат экен да. Кандай десем экен? Булар эч качан балдарына сүйүү, мээрим бере албайт. Таптакыр мээрим сүйүү эмне экенин билбейт. Булар өздөрүн гана сүйүшөт. Буларда мээрим сүйүү жок. Булар муздак да, эмоциясы жок, эмоциясы жабык, эмоциясы жабык болушат экен. Булар балдарынын жашоосун бүтүндөй ээлеп алышып, мындайча айтканда, балдарынын жашоосун өздөрү гана көзөмөлдөп, өздөрү гана башкарып, мындайча айтканда, балдарына жеке жашоосун өздөрү каалагандай башкарат. Анткени балдары булар үчүн жөн эле курал катары, балдарын курал катары пайдалангандыктан, өздөрүнүн кызыкчылыгына балдарын каалагандай колдонушат экен да. Мындай нарцисс апалардын кыздарына, же болбосо нарцисс айымдарга кандай күйөлөр туш келет дегенде, өздөрү сыяктуу нарцисс күйөөлөр туш келет дагы. Күйөөлөр дагы бир гана өзүн сүйгөн, мисалы үчүн жумуш иштегиси келбеген, өзүн гана жакшы көргөн, аялынын бар жок экендиги ага кызыктырбаган, мындайча айтканда, аялы менен аялынын каалоолору, көйгөйү менен таптакыр иши жок, бир гана өзүнө гана ыңгайлуу, өзүнө гана жакшы болуусун каалаган
эркектерге, көбүнчө ошондой эркектерге турмушка чыгып калышат экен. Нарцисс айымдар, нарцисс апалар сөзсүз түрдө алар өздөрүн карап, аябагандай ухоженный деп коет го, өздөрүн аябагандай карап, татынакай өздөрүн алып жүрүшөт. Анткени буларга өздөрү гана маанилүү болгондуктан. Нарцисс апалардын кыздары эки түрдүү болуп калышат экен да. Бир түрдүүсү мисалы үчүн өзүнүн жеке жашоосу жок, бир гана башкалардын жашоосун талкуулап, башкалардын жашоосуна аралашып, баш оту менен кирип кетип, мындай мисалы үчүн кээ бир блогерлер бар го, только бирөөнү гана жамандап, бирөөнү гана айыптап, өзүнүн жеке жашоосу жок, өзү как будто өзү үчүн өзү жоктой, өзүнүн жеке маселеси, өзүнүн иши жоктой, бир гана ошо башканын эле артынан сая түшүп алган аракеттер, булар нарциссистик аракеттерге жакын деп түшүнсөк болот экен. Же болбосо экинчи түрү, булар болсо мындайча айтканда апасына, булар экинчи түрү ушунчалык баягы элдин вниманиясын алгысы келип, элдин көңүл буруусун алгысы келип, аябагандай карьералык жактан чоң ийгиликтерге жетишет экен, чоң ийгиликтерди өздөрүнө багындырышат экен дагы. Мындайча айтканда, баягы өзүнүн атын бренд кылгысы келип, өзүнүн атын чыгаргысы келет экен. Натыйжада булар балдарыны, мисалы үчүн, нарцисс апалар балдарын сен жакшы окуганда мындай болмоксуң, жакшы окуганда мындай жашоодо жашамаксың деп балдарынан ашыкча талаптарды коюп, өзүнүн кызыкчылыктарына колдонгусу келип, мисалы, эгерде сен характериң жакшы болгондо эч ага эле турмушка чыгып кетпексиң, сен жакшы болгондо жакшынакай күйөөгө чыкмаксың, жакшы эмессиң да ушундай күйөөгө туш келдиң деген сыяктуу, же болбосо турмушка чыга албай атасың деген кыскасы балдарынын психикасын жеген аябагандай оор сөздөрдү балдарына айтышат экен. Булар үчүн ошондой сөздөрдү айтуу норма, кадимкидей эле көрүнүш экен да. Мындай нарцисс апалардын балдары же болбосо жертва болуп таптакыр апасына курал катары колдонуп беришет, курал катары пайдаланып өздөрү жок болуп кетишет экен. Же болбосо экинчи бир түрлөрү ошол каршы айтып, апасы менен согушууга, өзүнүн мындайча айтканда чоң ийгиликтерди жаратып, апасынын көңүлүн бурдурууга, апа мен мына бармын, көрдүңбү мен мындай ийгилик жараттым, кара мен бармын, мындай балаң бар деп апасына далилдегиси келип келген өжөр жолду тандап алышат экен. Бирок булар дагы эч качан апасын таң калтыра албайт экен, апасын суктандыра албайт экен, апасынын көңүлүн бурдура албайт экен. Бул экинчи жол дагы бактысыздык абалды алып келет. Нарцисс айымдар, мисалы үчүн, нарцисс айымдар жеке жашоодо дагы күйөөсүн ар дайым сын тагып, күйөөлөрүнө канаттанбай, күйөөлөрүн айыптап, мага гана көңүл бур деп талап кылышып, мындайча айтканда, эч бир күйөөлөрүнү кандай болсо ошондой күйөөсүн кабыл алганды да билишпейт. Балдарын да кандай болсо ошондой кабыл алганды билбейт дагы, идеалдуулукту эле талап кылып, мени гана кара, мени гана убакыт бөл, мени гана сүй деп, бир гана өзүнө гана көңүл бурдуруп, бирок жашоодо андай болбогондуктан, күйөөсү андай мамилени бере албай калса, күйөөсүн айыптап, күнөөлөп, ажырашып, дагы башка өзүнүн каалаган мырзасын издеп, андан деле ошол эле айыптарды, күнөөлөрдү тагып, мындайча айтканда, жеке жашоодо дагы бактысыз абалдарга туш келип калыштары ыктымал экен. Туш келишет экен бул психосоматиктердин анализдөөлөрү боюнча. Демек, тилекке каршы коомчулукта ушундай сүйүп албай калган нарцисс, өзүн гана сүйгөн, мен гана маанилүүмүн деген адамдар көп кездешет экен. Булар психотерапевттер менен өтө тыгыз, катуу иштешсе дагы, толук бул оорудан айыгуусу кыйыныраак деп айтышат окумуштуулардын айтуусу боюнча. Бул психосоматикалык дедим го, патологиялык оорудан айыгуунун жолу апасынан албай калган сүйүүнү бир гана Кудайдан, бир гана динге келип Кудайдан гана албаса, башка эч жактан ала албай, өмүр бою ушинтип өздөрү
Мен интернеттен үзүлүп калып кайра уландык. Ахмет, бир аз звугун түшүрүп алайын. Кыскасы ушундай. Ахмет, булар ушул Кудайдан гана сүйүү албаса, апасын албай калган сүйүүнү күйөөсүнөн издеп, аялынан издеп, коомчулуктан, дүйнөдөн издеп, сырттан издеп, бактысыз абалда жашоодо жашап калышат экен. Мына ушундай. Демек, сүйүүнү эч качан балдардан аябашыбыз зарыл экен. Үчүнчү түр жардам сураган апалар. Жардам сураган апалар жолбосом байкуш же жертва деп атап койдум. Булар кандай экен? Булар бардыгы эненин аң сезимисиз, эненин мындайча айтканда өзү атайлабаган, өзү байкабаган абалда өтөт экен да. Мындайча айтканда подсознательный деп коет го, ошондой байкабаган абалда өтөт экен да. Булар балдарына мисалы үчүн аргасыз, айласыз абалды калтырып коет экен да. Мындайча айтканда булар байкуш болупчу, көбүнчө буларга ооруп калыш выгодно, ооруп калуу пайдалуу экен да. Ооруп калдым, оорумуш болуп калуу, ооруп калганда маскасын кийип алуу, өзү ошо подсознательно ооруп калуу выгодно болгондуктан чындыгында эле ооруп да калат экен. Негизи көпчүлүк оорулар окумуштуулардын айтуусу боюнча 90% психологиялык жол аркылуу келет го. Демек, ошол ооруп калуу ал айымга пайдалуу болгондуктан алар көбүнчө ооруп калышат экен. Мындай апалар деле өздөрү сүйүү албай калгандыктан ошол мамилени балдарына, кыздарына көрсөтүшөт экен да. Анан жолбосо мисалы үчүн ооруп калганда кыздар эмне кылат? Кыздары айласыз абалда калат. Эч кандай мындай оорубаган апасына жардам берейин дейт, жардам бере албай калат. Эмне кылыш айласын таппай калат дагы. Кыздары натыйжада кыздарынын мындай апалар балалыгын уурдап, башкача айтканда оорумуш болуп, байкуш болуп, бейчара болмуш болуп, бүтүндөй балдарынын балалыгын жеп койчу, балдарын алып коет экен да, уурдап коет экен. Булар балалык доорун жашай албай калышат экен дагы, апасын куткаруучу функцияны аткарып калат экен. Өзүнүн милдетинен тышкары ашыкча иштерди кылып, ашыкча милдеттерди алып, өзүнө мындай жүктү мойнуна асып, үй тиричиликтерин бүтүндөй өзүнүн мойнуна алып, апам ооруп жатат, мен ушул жумуштарды баардыгын мен кылышым керек, мен жасашым керек, мен гана кылышым керек деген милдеттерди алып калышат экен да. Мисалы, көбүнчө ушундай кинолор бар го, апасы ооруп, постелде жатып калып, анан кийин кичинекей кыздар анан акча иштеп, анан кичинекей балдар акча иштеп, тачка айдап калган кинолор көрсө, ушул немеге, типке жакыныраак экен деп түшүндүм да. Көрсө, бул дагы баягы эненин подсознательно калоосунун негизинде ушул тагдыр же ушул жашоо болуп атышы мүмкүн экен. Мен оюн түшүнүгүм боюнчачы. Анан мындай кыздар натыйжада эмне болот? Мындай кыздар тез эле ошол чоңоюп, мындайча айтканда психологиялык жактан баардык адамдарды куткаргыч болуп, жеке өзүнүн жашоосу жок болуп, өзү үчүн жашабай, мындайча айтканда сүйүктүү жар, күйөөсүнө сүйүү берүүнүн ордуна, сүйүктүү жар баруунун ордуна, суйкайган сулуу кыз болгон жашоонун ордуна алар ушундай шымаланып, күчтүү болуп, мындай баатыр болуп, ар кимди болсо да куткаргысы келип, мен бирөөлөргө жардам беришим керек, мен бирөөлөрдү куткарышым керек деген сыяктуу милдетти мойнуна алып калышат экен да. Натыйжада мындай кыздарга баягы маминас ночь деген балдар, же болбосо жалкоолор, же болбосо ушундай иш кылгысы келбегендер, дал ушундай баягы алсыз байкуш эркектер туш келет экен дагы. Аялынын мойнуна минип алып, аялынын эсебинен жашап, аялынын акчасына дейбизби, аялынын эсебинен жашап, аялы болсом бул менсиз жашай албай калат деген сыяктуу мамиле кылып өмүрүн өткөрө берет экен да. Менсиз жашай албай калат, мен муну багышым керек, мен муну тургузушум керек деп милдеттерди мойнуна илип алат экен. Мен жакында бир апа менен чалып сүйлөшкөнүмдө ал мынтип айтты да, бага консультацияга чалыпчы, менин күйөөм тынбай токмокто уруп турат, аябагандай ууп сабап турат, балам 11-класста бүттү, окууга тапшырып кет десем, жок, мен окууга кетип калсам, сизди атам келип урсачы, уруп турса сизди ким ажыратат, ким карайт деп балам ушинтип кете албай жатат дейт.
Анан балам бул жерде мен эмнени түшүндүм? Демек, апасына ошол токмок жеп күн сайын күйөөсүнөн токмок деп жашаган, дешет айтканда, психологиялык жактан выгодно, пайдалуу болуп атат дагы. Натыйжада баласына байкуш болуп, ага бүтүндөй баласынын жеке жашоосун башкарып, жеке жашоосун ээлеп алып атат. Баласы сепарация боло албай, өзүнүн жашоосун кура албай, өзү үчүн жашай албай, апасын куткаруучу болуп, бирок бактысыз болуп, агрессивный болуп, мындайча айтканда, ошондой жашоону кечирип атат экен. Демек, байкуш болгон жертва апалар, сиз кандайдыр бир дин билимдерин алдыңызбы, же болбосо психологиялык билимдерди алдыңызбы десем, эч кандай билим алган жокмун. Канча жылдан бери, ушунча жылдан бери мен күйөөмдүн токмогунда жашап жатам деп айтты да. Демек, ушул жардам сураган апалар ушул байкуш болмуш болуп балдарын колдонот, байкуш болмуш болуп балдарын жашоосун башкарат, байкуш болмуш болуп балдарынын жашоосун талкалайт экен. Булардын баардыгы билимсиз, подсознательный деп коет, өзү каалаган, өзүнө сезилбеген абалда болот экен. Демек, ал сүйүү көрбөй чоңойду. Демек, ошол албай калган сүйүүсүн балдарынын жеке жашоосун жеп дейинби, же балдарын жеке жашоосун талкалап, ошол өзүнө канаттануу алып, бирок толук канаттана албайт, бактылуу да болот, балдары да бактылуу боло албайт, өздөрү да бактылуу боло албайт. Ошо балдардын эсебинен өзүнүн да канааттандырып аткандай болмуш болуп жашайт экен да, бул типтеги апаларчы.